Биз каяктабыз, эжекей? Бул сенин айылыңдагы Шумкар балдар бакчасы. Мен бул жерде тарбиячы болуп иштеймин. Тарбиячы өзүң ким? Ал менмин. Балдарды өз баламдай көрүп, күн бою артынан калбай, өз энесиндей мээр төгүп тургандан чарчабаймын. Ар бир бала керемет экендигин унутпаймын. Кара тоору, ак чырайбы, кызбы, уулбу, кичүүбү же чоңбу, баарын бирдей жакшы көрөмүн. Күнүнө жаңы ой пикир, көндүмдөр менен келип, балдарды ар тараптан тарбиялоого умтуламын. Замандын талабына жараша креативдүү, ар нерсеге жөндөмдүү, дилгир, билгич, чыгармачыл бала өстүрүүгө тырышамын. Ар бир сабагым кызыктуу, жеткиликтүү, түшүнүктүү болушу үчүн күн түн дебей изденемин. Техникалык каражаттар, инновациялык усулдарды колдонуп, интерактивдүү сабак өткөнгө аракет кыламын. Бала деген гүл сыяктуу ачылган, ар бир сандык миң табышмак катылган. Аруу таза керсиз ошол баланын дүйнөсүнө бүткүл аалам катылган. Кайталангыс бир келүүчү дүйнөдө жүрөгүмдү балдарыма арнаймын. Балдар менен иштей берем чарчабай, жараткандан ден соолукту сураймын. Жылдык иш планы негизинде балдарды ар тараптуу өстүрүү багытында ар кандай тематикадагы майрамдык тартуулоо максатында иш-чаралар, тайпалар аралык конкурстар, ачык сабактар, семинарлар өтүп турат. Балдар менен иштөөдө албетте алардын ата-энеси менен тыгыз байланышта болуп, квартал сайын чогулуш өткөзүп, баланын өнүгүү картасы менен тааныштырып, кабардап турабыз. Убагы менен уктап, өз учурунда тамак ичүү, сейилдөө организм үчүн пайдалуу экенин билемин. Күн тартибине жараша ыңгайлуу иш турамын.
Бул талыкпаган эмгекти өтөөгө кесиптештерим, эмгек жамаатым, жетекчибиз колдоо көрсөтөт. Алар да сизге окшош экен. Ооба, алар да мен сыяктуу тарбиячы болуп эмгектенет. Алардын ар биринин мүнөзү, көңүлү башка болгону менен максаты, милдети мен сыяктуу балдарды тарбиялоо. Алар менин үй бүлөм. Алия, сен түшүнүп алышың керек. Эч ким эч качан жалгыз болбошу керек. Сен үй бүлөңө кайтышың керек. Сен аларга абдан муктажсың. Ооба, кайтамын. Мен да аларды сагындым. Жүрү, үйгө кетели.